Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында кайрадан митинг өтүп жатат. Жоголгандар дайыны белгисиз болуп жаткан Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыны табууну талап кылышууда. Белгилей кетсек, кечээ дагы ушундай талаптарды айткан жарандар элчиликтин алдына чогулушкан. Эске салсак, 1-июнга караган түнү Сапат эл аралык билим берүү мекемесинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды дайынсыз жоголгон. Ал үйүнөн 31-майда саат 18:00 чамасында чыгып кеткен. Саат 21-де жубайы менен телефон аркылуу байланышкан. Түндө саат 4:20 милицияга Орхан Инандынын унаасы 12-кичи райондогу көп кабаттуу үйдүн короосунда табылганы тууралуу маалымат келип түшкөн. Дүйшөмбү күнү кечки саат 9:10 чамасында жоголгон бойдон азырынча эч кандай дарек жок. Ошондуктан биз бул жерге өзгөчө Түркиянын жогорку элчилигинен жана биздин кыргыз бийлигинен, биздин жетекчиликтен, биздин ушу мекемебиздин жетекчисини кайтарып берүү же бул туурасында таап берип бизге жардам берүүсүн өзгөчө талап кылып ушул жерге жыйылып отурабыз.